Assalamu алейкум, урматтуу достор. Мен азыр мынакей Ак Ордо жаңы конушунда, жаңы жол көчөсүндө, мына 32-үйдө турам. Бул жерде ким бар экен десек, же кандай муктаждыкта адам кайрылган, ушу Алинур деген кичинекей 5 жаштагы мекендешибизди биз түз байланышка да чыгып, ушундай көрсөткөнбүз. Мына азыр мен ошол кичинекей жаш үй бүлө, мына сиз көрүп турган бул квартирада жашоо өмүрүн сүрөт экендигин айтып, анан бул бизге кайрылган кайрылуулар чындап муктажбы, кандай экендигин аныктап, көрүп, анан кабыл алабыз достор. Анткени чындыгында кээ бир учурларда болот, баягы өтө деле анчалык өздөрүндө деле жетиштүү каражат болуп туруп деле кайрылган учурлар бар. Бирок ошол учурда мен көбүнчөсү чындап муктаж болуп турган жагдайды камтып, мына ушундай эмен жасап келем. Мына сиз көрүп турган бул эшиктен бир бөлмөлүү кичинекей батирде Асылбек менен Асылбектин келинчеги Мээрим мына ушул жерде жаш үй бүлө. Ушул үйдө жашайт. Алинурдун жарык дүйнөгө келген ата-энеси. Бирок Алинур бүгүн 5 жашта болгону гана. Эми достор, калганын ичине чогуу кирип кабар алайлычы. Анткени бүгүн кантип күнүнө ушундай берилет, Бул негизи буга чейин жаштан кайда тамактар ичилеби? Ошол жөнүндө айтып берсең. Адрес айтсаңыз, мына жерде 6 бакан ой, адрес айтып көрсөңүз. Айтып бер. Азыркы убакта күндөн күнгө начарлагандан шприц менен бергенге туура келип атат. Өз алдынча жута албай атат. Ошого биз ушинтип шприц менен бергенге аргасыз болуп атабыз. Чайдан ушинтип эмне кылабыз, анда дагы көп жута албайт. Ушундай акыбалда тамак ичебиз. Уже бир жумадан бери уже тамак ичпей, ушинтип сүт чай берип эптеп эмне кылып атабыз. Ашказанына кетип турсун деп. 2-3 күндөн бери температурабыз көтөрүлүп, температурабыз да белгисиз эмнеден көтөрүлүп аткан. Бул минтип тамак ичип калгана канча күндөн кийин эле ушундай болду? Оюнуп неткенден кийин. Уже биз больницадан чыккандан баштап эле ушундай акыбалда чыгып калдык. Больницадан чыкканда ушундай жаткан акыбалда чыгып, ушундай акыбалда тамак ичип калдык да. Анда бир аз дагы чайнап жутуп жаткан. Анан кийин мынакей уже азыр бир жумадан бери такыр өзүнүн шилекейин жутуш дагы оор болуп атат. Өзүнүн шилекейини өзү чакалып көгөрүп кетип атат. Анан ошондуктан корккондуктан, ошо тамак дагы иче албай аткандыктан бардык нерсени майдалап, ушинтип шприц менен бергенге туура келип атат. Мынакей достор, бул жерде акыбалдычы, чын айтайын, мындай сөз менен жеткизиш өзү кыйын болуп атат. Мындай бун жанында туруп көргөн адамдар мындай айттырбай эле түшүнүп, мындай мүмкүн болушунча бир кандайдыр бир эмени жасагысы келет тургандай да акыбалчы. Мога Алинурчу мындай чуркап ойноп жүргөн сонун жигит экен өзүчү. Анан болгону могу сыноо балким азыр биздин аракетибиз болуп, эртерээк барып диагноз аныкталбай атат да, ошону болушунча аракет кылайлы достор, колдон келишинче бирге болгула. Азыр элге жуткале ишенимибиз чоң болуп, анан Кудай буйрса жакын күндөрү чет жакка чыгып кетсе, чет жакка чыкса деле ишенгени ушул карапайым эл сиздерсиздер. Кудай буйрса. Дуа кылып тургула, көп дуа кылып, Кудай буйрса. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Биздин Алинурчук балабыз азыркы убакта аябай оор акыбалда жатат. Мынакей ойноп жүргөн, күлүп жүргөн, секирип эле биздин тирегибиз тушкап ойноп жүргөн эле балабыз азыркы ушул акыбалда баспай, сүйлөбөй, тамак ичпей, температура акыбалда болуп атат. Биздин балабыз биз 3 тасак түшүбүзгө кирген эмес, мындай акыбалга келет деп азыркы убакта
күн санап коркудабыз. Күнү түнү уйку жок. Баламдын ар бир мүнөтүн биз аябай коркуу менен өткөрүп атабыз азыркы күндө. Өтө түнү менен уйку жок, ушу балам менен карап жатабыз. Чакалып калып атат. Өзүнүн шилекейин жута албай өзү чакалып калып атат. Негизинде бул 5 жашта, Алинур балам 5 жашта, 5 жашка чейин эч кандай оору менен ооруган эмеспиз. Эч кандай проблемабыз жок болчу. Жап-жашынакай соо 12 мүчөбүз түгөл тегиз бала болчу. Азыркы убакта ушундай акыбалга жеттик. Кудайдан келген бир сыноо болуп жатат. Кыргыз элим, ошо сиздерден жардам сурайбыз. Мынакей Кыргызстандан эч кандай диагноз коюша албай коюшту. Диагнозубуз белгисиз болуп жаткандыктан чет мамлекетке чыгууга, диагноз койдурууга аргасыз болуп жатабыз. Сиздерге кайрылганыбыздын себеби акча каражатынан жардам берип коюңуздарды өтүнөбүз. Мынакей Азамат Байкеге, Кайрымдуу Бол фондунун жетекчиси Азамат Байкеге кайрылып жатабыз. Азыркы учурда ошол Азамат Байкенин жардамы менен кыргыз элинден айласы болуп, күн сайын тынбай акчаңыздар келип жатат. Кудайга миң мертебе шүгүр. Сиздерге рахмат. Берип жаткан акчаларыңыздарга рахмат. Кылып жаткан дуаларыңыздарга рахмат. Ошо сиздер себепчи болуп жатасыздар. Ошо Азамат Байкенин артында себепчи болуп жатасыздар. Менин балама сиздерден өтүнүп, жалбарып, жалынып сурайм. Кайдыгер карабаңыздар. Менин балам ушул эртеңки күнү чуркап басып кеткенине тилектеш болуп, кайрымдуу болуңуздар. Азамат Байкеде мынакей азыр кайрылуу жасагандан баштап Кудайга шүгүр 5-6 миң доллардай чогулуп калды. Сиздерден дагы өтүнүп сурайбыз. Жардам бериңиздерди өтүнөбүз. Аллахым сиздерден ыраазы болсун. Биз коркуп жатабыз, күндөн күнгө балабызды жогото алабызбы деп. Жүрөгүм сезип жатат ушундай. Эртерээк барып сакайып кетишибизге тилектеш болуңуздар. Кыргыз элим, сиздерден жалбарып, жалынып сураймын. Аллахым жардам берген болсун. Кайрымдуу Бол фонд Азамат Байкенге терең ыраазычылык. Сиздерге чоң Аллахым ыраазы болсун сиздерден. Бизден кайтпаса Аллахтан кайтсын. Чоң рахмат ушинтип келип бизге кол сунуп жардам берип жатканыңыздарга терең ыраазычылык, үй бүлөбүз менен терең ыраазы айтабыз, ыраазычылык болсун. Ыраазы болсун. Неберем, биринчи неберем болгон үчүн ага аябайбыз. Мен ушун басып чуркап кетишине себепкер болуңуздар. Ошо алыска барып, ушу балам чуркап келсе, сиздерге Нурбек ыраазычылык менен сиздерге жакшылыктар тилейм. Биринчи көргөн неберем болгон үчүн мага аябай ызык. Мен азыр басып туруп ушундан башка эч нерсе ойлобой калдым. Азыр ушул баргандан кийин дагы диагнозун койгондон кийин дагы лечение башка дагы жардам керек да. Ошон үчүн сиздерге кайрылып атабыз. Жардамыңыздарды токтотпой, балам жакшы болгончо жардамын туруңуздар. Кыргыз элим, мен ушул кызымдын баласы, биринчи тум баласы. Кызым азыр ушундай акыбалда отурат. Чуркап ойноп жүрүшкөн баласы ушинтип 3 айдан бери баспай калды. Бул кызымды көргөн сайын менин жүрөгүм ооруйт. Айланайын кыргыз элим, колуңуздан келсе кайрылуу кылып жасап атат ушу Азамат балама да чоң рахмат. Ушинтип үйгө келип, булдан убактысын бөлүп кайрылуу жасап биз сырт жакка чыкканга муктаж болушуп атат. Сиздердин жардамыңыздар менен биз ошо чет өлкөгө барып туура диагнозун койдуруп лечение кылсакпы деген үмүттөбүз. Сиздерден түшкөн акча ушу баланын жакшы жагына жарап, элде бир аман эсендиктен туруп келсе кыргыз элиме пайдасы тийген балдардан болуп өссө деп тилейм. Кудайымдын ичкени ириң, жегени желин
Kolu işke же тамакка ашка барбай калды. Барыбыз ушинтип ушунун өмүрүн тилеп отурабыз. Күн десе күн деп сыстап, кызым менен күйөө балам күнү түнү башында отурушат. Жалган сайын жүрөгүм ооруйт, айланып кетейин кыргыз элим. Ушу балама бир жардам кылып койсоңуздар экен. Сиздерден өтүнөрүм, дуаңыздар кабыл болсун. Элиме чоң рахмат, алкыш айтам, миң мертебе алкыш айтам. Elim бар екен үчүнтүп тынбай акчалар түшүп атат. Ага да рахмат. Бул үй бүлөнү көрүп өзүм жүрөгүм сыздайт. Мен да үйдө отуруп кызыма звонок кылган сайын жүрөгүм ооруп, ушу баланы көргөн сайын биз да ушинтип ыйлап отурабыз. Аллах жардам берген болсун эже. Кудай жардам берсин. Урматтуу достор, мекендештер, бул жерде азыр бир эмес 3 эненин көз жашы. Ушул жердеги үй бүлөнүн, аталардын ушундай бир элге, журтка кайрылган кайрылуусун дегеле биз кыргыз жерде калтырган эмеспиз. Калтырбайбыз. Мен ушул эл аркабызда эл бар экендигине, бүгүн канчалаган мекендештер ден соолугу жакшырып келатат. Анан ошо кичинекей чырпыктай болгон Алинур эртең чынар болот деп үмүтүбүз чоң да достор, мекендештер. Кыргыз эч убакта кыйынчылыкта таштаган эмес. Мына Кудайга шүгүр. Уучубуз кур эмес. Биз ынтымак менен, биримдик менен көп кыйынчылыктан чыгып келгенбиз. Бирок муну үй бүлөнүн бул сыноодо турган сыноосунда биз колдон буттан алып, мына Кудайга шүгүр, 2-3 күн аралыгында мына 5-6 миң доллар чогулуп калып атат. Бул деген чоң адамгерчилик. Биз силер бизди көрүп, кайрылган кайрылууну көрүп, бирок биз силерди көргөн жокпуз. Бирок кайдан жайдан Аллахтын жардамы менен, силердин себепкерлигиңер менен туш тараптан дүйнөнүн булуң бурчунан мындай кичпейилдик менен, адамгерчилик менен жөнөтүп жатасыңар. Бүгүн бир тууганга бир тууган деле бир аз тыйын бериш кыйын болуп турат, бирок ошончо дагы эртең акыретибиз үчүн деп берип жаткан. Анан мен ушул видеодо кайрылган кайрылуудан бери менин WhatsApp'ыма да тынбай Алинур кантип калды, бүгүн барып берип коесуңарбы? Ошо баланын жакшырып кеткенче Азамат, өзүң бир ишти колго алсаң аягына чейин туруп бересиң го, ошондой кылып туруп, биз да турабыз, улам акчабызды салып турабыз деп дем күч берген элге мен ыраазычылык билдирем. Аябай терең ыраазычылык. Ушул өзүңөрдүн мындай уулуңардай көрүп, кыргыздын уулу деп биримдикте туруп, мына ушуну ойноп күлүп, бүгүн ушундай жаткан канча мекендештин кайра күлкүсүн көрсөтүп келесиң Азамат. Ошентип Алинурдун бизге бир күлкүсүн, оюнун, ойноп аткандарын көрсөтө турган күнгө жеткизсин. Ошого сен барып бер, биз сен аркаңда туруп берели деп кайрылган эл турат. Ошон үчүн достор, келгиле ушул экран алдындагы реквизит мына ушул үй бүлөгө таандык. Ушул энелердин, ушул үй бүлөнүн батасын алып, ушу сонун бала эртең жигит болуп жакшы чоңоюшуна бир себеп болойлу. Аллах Тааланын алдында биз баарыбыз бирдейбиз достор. Ошон үчүн биз эми мен дайыма айтып келем. Биз акыретте сом менен эмес, доллар менен же евро менен эмес, биз акыретте сооп менен сотолошот экенбиз. Ушул учур сааттардан сунган колуңуздан пайда болгон сооп сиз үчүн жакшы, биз үчүн жакшы, ден соолук жакшырып кетиш үчүн, Алинур үчүн жакшы. Ошон үчүн колдон келишинче кол сунуп турайлы достор. Азыр загран паспорттары бүтүп, документация толугу менен бүтүп, мына жакын күндөрү чет өлкөгө эртерээк жөнөтүп жиберүүнүн аракетин жасап жатабыз. Биз сиздер менен Кудай буйрса байланышып улам маалыматты берип турам. Кудайыбыз Аллах баарыңардан ыраазы болгон болсун. Айлана кыргыз элим, ушул бүгүнкү күндө ушул Алинур неберебиз күтүүсүздөн ушундай ооруга чалдыгып калды. Биз баарыбыз колдон келген кыргыз элине жардам сурайбыз. Айлана ар бир сунган колуңуздар ушу Алинур неберемдин жакшы болуп кетишине себепкер болсун. Мындай учуруп жатат, чүйүскө кирген эмес. Мындай Алла Таалам мындай сыноону берип жатат эми. Баары Алла Тааланын колундабыз деп аткан Аллам шыпасын берип, аман эжен тезирээк сакайып кетсин. Ушул неберем ар бир салган тыйыныңыздар, ар бир эмеңиздер ушул неберемдин жакшы болуп кетишине себепкер болсун. Кыргыз элим суралам сиздерден. Урматтуу кыргыз элим, биз неберебиз Алинурга ушундай бир башына аябай бир кыйынчылыктар түшүп атат. Ошо силердин мынакей аз элек убакта бир кайрылуу жасап элек. Ушул кайрымдуу болуп фонд Азамат Баймат чогуу кайрымдуулук атынан
жазат элек мынакей буюрса кыргыз элибиз колдон келишинче жардам берип атасыздар. Силерге ушул инимдин үй бүлөсүнүн атынан терең ыраазычылыкты билдиребиз. Силерге рахмат. Ушул үйүңүзгө берген жардамыңыздар жакшы жарап, ошо аман эсен дарыланып келсе экен деп Кудайдан тиленип, силерге дагы ыраазычылыкты айтып, аябай мындай үй бүлөбүздүн атыбыздан, бүт туугандарыбыздын атыбыздан ыраазычылыкты билдиребиз кыргыз элим. Assalamu alaikum kırgız elim. Şu Alimnur balam sırk olup kalıp şu tez aranın içinde Indiya memleketine geç gerek bo'lib, azık juda şu dokumentlerimiz bari bitip kaldı, zagrant pasportlarımız. Şu azamat eken jardam menen buyursa bir jumanın içinde Indiyaga uçkan edabız. Şu barыңыздардан жардам сурайбыз. Жардам беріп жатқан кыргыз элиме барыңыздарга рахмат. Аллахым сиздерден разы болсун. Şu азыркы учурда ошо тамак ишибиз начарлап, күндөн күнгө оорлошуп баратат. Ошондуктан тез арада учуш керек болуп атат чет мамлекетке. Ошол кыргыз элимен жардам сурайм.